Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Силер менен Мусаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Кожобаева Сиренгүл Сатыбалдыевна. Бүгүн силер менен кыргыз орфографиясынын негизги эрежелеринин калган бөлүктөрүнө токтолобуз. Сабактын темасы татаал сөздөрдүн жана энчилүү аттардын жазылышы. Сабактын максаты: орфографиялык эрежелерди сактоону үйрөнөсүңөр, кошумча билимдерге ээ болосуңар. Жазуу иштеринде сабаттуулугуңар артат жана туура жазууга көнүгөсүңөр. Татаал сөздөрдүн жазылышы. Кыргыз орфографиясынын негизги эрежелеринин 5-бөлүмүнө кирет. Татаал сөздөрдүн түрлөрү кош сөздөр, кошмок сөздөр жана кыскартылган сөздөр. 1 эрежеси. Тыбыштык түрү өзгөрүп, түгөйлөрү өз ара бириккен сөздөр бирге жазылат. Мисалы: быйыл, ончук, агайын. Быйыл, бул жыл деген сөз биригип, быйыл болуп калган. Үнүңдү чыгар, ончук, ага эми, агайын. 2. Лексикалык маанисин жоготпой, эки сөзү тең өз алдынча колдонулуп жүргөн сөздөр кошмок сөздөрдүн ар бир бөлүгү бириктирилбей айрым-айрым жазылат. Мисалы: көз караш, эл аралык, алып кара куш. Эгерде лексикалык маанисин жоготкон сөздөр менен лексикалык маанисин түшүндүргөн сөздөр айкашып бир маанини берсе, анда алар бирге жазылат. Мисалы: кара мүртөз, алмончок, кечкурун. Кара маани берсе, мүртөз маани бербейт. Эки түгөйү тең өз алдынча лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөрдөн жасалган кошмок сөздөр бирге жазылат. Асыр эсе, тири карак, жек сур. 5. Кыскартылган сөздөрдүн жазылышы. Башкы тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөр баш тамга менен жазылат. Мисалы: БУ — Бириккен Улуттар уюму, УАК — Улуттук аттестациялоо комиссиясы. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда, кыскартылган сөздүн айтылышына ылайык мүчө кичине менен жазылат. Кыргыз улуттук университетинин эмес, КУУнун. Кыргыз телерадиосунун эмес, КТРдин. Биринчи муундарынан кыскартылган татаал сөздөр кичине менен бирге жазылат. Мисалы: филфак, турфирма. Кош сөздөрдүн бардык түрүнүн ортосуна дефис белгиси коюлуп жазылат. Мисалы: ата-эне, эки сөзү тең маани берген кош сөз. Күч-кубат маанилеш, мал-сал бир сөзү маани берет. Тез-тез кайталанма, ыпыр-сыпыр эки сөзү тең маани бербеген кош сөздөр. Андан кийинки бөлүмүбүз балдар энчилүү аттардын жазылышы. Жаныбызга дептерибизди коебуз дагы. Доскада энчилүү аттардын жазылышынын туура эмес варианты турат. Окуп аны туурулап дептерибизге жазабыз. Ойлон, изден, тап деген оюн менен аткарабыз муну. Анда баштадык, жаздык. Энчилүү аттардын жазылышын төмөнкү класстарда биз өткөнбүз. Ошондуктан өзүбүз ойлонуп, изденип, таап жазабыз. Эгерде жазып бүткөн болсоңор, анда туура варианты менен салыштырабыз. Туура варианты. Алдында эсиңе тут рубрикасы турат. Демек, туура варианттарын силер эсиңерде тутуп калышыңар керек. Биз туура варианттарын окуу менен бирге ушул ар биринин эрежесине токтолуп өтөлү. 1. Жаңыл мырза. Мырза деген сөз мында чоң менен жазылып турат. Туура вариантында. Анда эрежеге токтололу. Эгерде адамга гана тиешелүү өзгөчөлүктү билдирген ылакабаттар кошо колдонулса, анда алар баш тамга менен башталып, айрым-айрым жазылат. Мисалы: жаңыл мырза,
акыл карачач, тоголок молдо жана башка. Экинчи Султанмурат деген сөздү карайбыз. Эки же андан көп сөздөн турган адам аттары баштамга менен башталып, айтылышынча бирге жазылат. Султанмурат, Теңирберди жана башка. Кыргыз тилиндеги адам аттарынын аягына ичкертүү белгиси жазылбайт. Асел, Эмил деген сөздөрдө ичкертүү белгиси келбейт. Мифологиялык түшүнүктөргө байланыштуу болгон татаал энчилүү аттардын биринчиси баштамга, экинчиси кичине менен жазылат. Ойсул ата, Зеңги баба. Орус тилинен кирген сөздөрдүн бардыгы орус орфографиясынын негизинде жазылат. Бирок ДЖ аркылуу белгиленип жүргөн Джеймс, Кембридж деген сыяктуу сөздөр кыргыз тилиндеги Ж аркылуу жазылат. Кембридж. Уруулардын аттары кичине менен угулушундай жазылат. Мисалы Сарбагыш, Оттуз уул жана башка. Астрономиялык энчилүү аттардын жөнөкөй түрү дагы, татаал түрү дагы баштамгалар менен жазылат. Алтын казык, Саманчы жолу. Айбанаттарга, жаныбарларга энчиленип коюлган аттар бириктирилип баштамга менен жазылат. Ак кула, чал куйрук. Географиялык татаал энчилүү аттардын арасына дефис белгиси коюлуп, баштамгалар менен жазылат. Эгерде географиялык татаал энчилүү аттардын бир сөзү маани бербесе, анда алар бириктирилип жазылат. Аламүдүн. Орус тилинен которулган географиялык энчилүү аттар баштамгалар менен бөлөк-бөлөк жазылат. Орто Азия. Географиялык энчилүү аттарга лык мүчөсү уланса, ошол жерлик экендигин билдирген. Анда кичине менен жазылат. Алайлык, нарындык. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген сөздөр географиялык энчилүү аттарга уланып келсе, анда чоң менен бөлөк жазылат. Ыракы, чыгыш. Эгерде түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген сөздөр жалпы ат катары келсе, анда кичине менен жазылат. Ысык көлдүн чыгышы, Оштун батышы жана башка. Орден, медальдардын аттары чоң менен тырнакчага алынбай жазылат. Орден, медаль деген сөздөр кичине менен жазылат. Манас ордени. Майрамдардын аттары баштамга менен жазылат. Башкы сөздөрү Норуз майрамы, Жаңы жыл майрамы. Басмаканалардын, ишканалардын, кафе, ресторандардын, парктардын аттары тырнакчага алынып, баштамга менен жазылат. Илим басмасы, Токтогул паркы жана башка. Гезит, журналдардын, китептердин аттары тырнакчага алынып, баштамгалар менен жазылат. Кырчын журналы. Расмий аталыштагы аталыштар Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту, Кыргыз Республикасынын өкмөтү сыяктуу расмий аталыштар ар бир сөзү баштамга менен жазылат. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын аттары биринчи сөзү баштамга менен жазылат. Билим берүү жана илим министрлиги. Эгерде министр, директор, президент деген сөздөр кошо келсе, кичине менен жазылат. Билим берүү жана илим министри. Бирок Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын баатыры деген расмий аталыштардын ар бир сөзү баштамгалар менен башталып жазылат. Мына балдар, биз эсиңе тут рубрикасынан туура варианттын эрежелери менен кошо эсибизге салып алдык. Бул силерге жалпы республикалык тестирлөөгө катышканыңарда, деги эле жалпы эле турмушуңарда келечекте абдан керек болот. Ошондуктан эсибизге жакшы тутабыз. Эми алган билимдериңерди актуалдаштыруу, турмушуңарда кенен пайдалануу үчүн биз текст менен иштейбиз. Алдыңарда Сагынбай Манасчы деген текст турат. Дагы деле дептерибизди ачып, текстти окуп чыгабыз дагы туура эмес жазылган сөздөрдү туурулап жазабыз.
Текстте Кемчонтой жазган, демек Кемчонтойдун каталарын оңдойбуз. Текст менен иштөөдө бир аз убакытты алат. Тез окуп, Кемчонтой кетирген каталарды оңдойбуз. Тексттин ичиндеги каталардын бардыгы бүгүнкү өтүлгөн темага байланыштуу. Анда силер текст менен таанышып, Кемчонтойдун каталарын тапкан болсоңор, биз туура варианты менен салыштырабыз. Туура варианты. Туура вариантты акыл карача чоңдогон. Кемчонтойдун каталарын, демек акыл карача чоңдогон. Акыл карачачтын оңдогон тексти менен мен силерди тааныштырайын. Сагынбай Манасчы. Сагынбай Орозбаков 1868 жылы Ысык көлдүн Сары Ой деген жеринде туулган. Атасы казак-кыргызга таанымал адам болгон. Сагынбай 15 жашар кезинде катуу ооруп жатып, таңга жуук түш көрөт. Түшүндө айлана көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Эч нерсе көрүнбөйт. Бараар үйүн, кирээр эшигин таппайт. Бир маалда укмуштуудай таң калаарлык үн чыгып, үйдүн эшиги ачылат. Бала үйгө кирип, Манасты айтып кирет. Ойгонсо, куландан соо экен. Сагынбай Ысык көл, Ат башы, Нарын, Суусамырда Манас айткан. Сагынбай Манасчынын вариантын жазып алуу советтик мезгилде башталат. 1921 жылы башкырстандык мугалим Каюм Мифтаков кагазга түшүрөт. Демек балдар, акыл карачачтын тууралаганын көрдүк. Акыл карачач 27 ката тапкан Кемчонтойдон. Силер канча ката таптыңар салыштырасыңар дагы сабактын аягында өзүңөр баалайсыңар. Эми балдар үйгө тапшырма. Энчилүү аттардын туура жазылышын пайдаланып, мекенимдин кооз жерлери деген темада эссе жазып келесиңер. Бул сүрөттөрдү пайдалангыла. Арсланбап жаңгак токойлору, Ысык көл кыргыз бермети, Апшырата шаркыратмасы, Сары Челек көлү. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.